ойго келбеген бул каталар аялдарды жашоодо бактысыз кылат. Азыркы күндө үй бүлөлүү аялдардын жана үй бүлө курганга чейинки мамиле кылып жүргөн кыздардын көйгөйү бир эле нерсе болуп калды. Алар соц тармактарда өздөрүнүн көйгөйлөрүн жазышып, тааныбаган адамдардан кеңеш сурап, көп кайрылышууда. Эң өкүнүчтүүсү, бул кыз келиндердин тааныбаган адамдардан кеңеш сурап, аларга ишенишет да, бирок өмүрүндө бир жолу да өзүнө ишенип көрүшкөн эмес. Мына ошондон улам анализ жүргүзүп, төмөнкү каталарга кыз келиндерибиз жол беришкендерин түшүндүм. Биринчи ката — эркекке байланып калуу. Кыз келиндер азыркы биздин коомчулукта өзүнүн толук кандуу акылдуулугун жана ашыкча уян кептерден өзүн оолак кармаш үчүн биринчи жолуккан эркекке колун карматып баса беришет. Эгерде жолдошу жакшы мүнөздөгү эркек болсо, демек аял өзүнүн бактысын тапкан. Бирок бул нерсе 100дөн бирөөсүндө гана болот экен. А башка алкоголиктер, тирандар, чектен ашкан кызыл камчы кызганчактар, бастап турса аялына күн көрсөтпөгөндөр, наркомандар менен жашап жүргөн аялдар күнүм өтсө болду деп жашап жүрүшкөндөр. Мындай аялдар дайыма коркунучта жашап келишет. Алардын корккону мындан башкасын таба албаймын, башкага турмушка чыксам мындан да жаманга туш келип калам деген күмөн менен жашашат. Андан сырткары коомчулукта кандай сөздөр айтылат деген коркунучта өздөрүнүн бактысын чектешип, биринчи жолуккан эркекке мына ушинтип өздөрүн курман кылып келишүүдө. Эгерде ушундай күмөн ойлор менен жашап жатсаңыз, сиз адашасыз. Мындай үй бүлө толук кандуу болуп эсептелинбейт. Ошондуктан өзүңүзгө болгон бааны жогорулатып, өзүңүзгө ылайыксыз эркектин астында укугуңузду тепселетпегенге аракет кылыңыз. Экинчиси, жаш баладай эркекке кам көрүү же золушка аялдар. Азыркы миллиондогон кыздар өздөрүнүн үстүнөн иштеп, өзүн өнүктүрүп, билим алуунун ордуна жалгыздыкка курчалып, терезесин муңдуу карап, сүйүүдөн азап чегишип, жашоосунда принцти күтүп, күн өткөрүшөт. Убакыт өтүп жатат, а принц болсо жоголгондон жоголуп баратат. Эгерде сиз өзүңүздүн жүрүм турумуңузду жөнгө салып, убактыңызды текке кетирсеңиз, же жолуңузда жолуккан, туш келген жигиттин тийишип сүйлөгөн сөзүнө көңүл буруп, мамилелердин баттуу таануусуна жол берсеңиз, сиз өзүңүзгө жагымсыз болуп турса да, сунуштарды четинен кабыл ала берсеңиз, же болбосо жолугуп сүйлөшүп жүргөн кезиңизде өзүңүзгө өзүңүз эми мен жалгыз эмесмин деп кубансаңыз, сиз туура эмес тандоо кылып жатасыз. Өзүңүздү жалгыздыктан кутулуу үчүн гана башка адамга байласаңыз, чындыктан качкан болосуз. Жыйынтыгында өзүңүздөн эч нерсе талап кылбай, жолдошуңуздан талап кылууну баштайсыз. Кудай бизге тандоо укугун берген. Демек, сизде кимге жолугуп, ким менен жашоо тандоо укугу бар. Жашооңузда жолуккан адамга эле макул боло бербеңиз. Сиз өзүңүзгө ылайыктуу деп эсептеген адам чыкканга чейин, жалгыз калган кезде акылыңызды жана жүрөгүңүздү зериктирбөө үчүн өзүңүзгө хобби ойлоп табыңыз, же болбосо билим алыңыз. Үчүнчү ката — катуу берилгендик. Эгер аял ар бир бурчка барып эле мен аны сүйөм, мен ошон үчүн чыдап жүрөм деп айланасындагыларга арманын жар сала бергенде, ал айланасындагыларды эмес, өзүн алдап жаткандыгын белгиси. Мындай аялдар өздөрүнүн жагдайы улам артка карап чөгүп баратканын моюнга алгылары келишпейт. Эркектер 5 минутка чыдай албаган кордукка мындай аялдар өмүр бою ыраазы болуп жашай беришет. Ойлоп көрүңүзчү, азыркы учурда коомдогу жийиркеничтүү төмөнкү көрүнүштөргө көңүл бурдуңуз беле? Мисалы, аялдар өздөрүнүн күйөөлөрүн чачы түшүп калса деле, курсактары чыгып, жагымсыз болуп баратса деле, пиво ичип, артынан тамеки түтөтүп, ошол боюнча аялдары менен бирге жатса деле, аялдар бир жолда терс пикирин айтышпайт. А бирок ушул эле эркектер ар бир аялга каалагандай баа бере алышат. Мисалы, бул аялдын буттары жоон экен, бул кыздын фигурасы жакшы эмес экен, күлгөнү жакпады, же болбосо төрөгөндөн кийин аялым семирип кетти, жана башка ушундай сөздөрдү ишеничтүү түрдө айта алышат. Эмне үчүн аялдар мындай пикирлер менен келишип жашашып, өзүбүздүн жашообузду тандай албайбыз да, жогоруда баа берип кеткен эркектер менен болгон мамиленин баарын сүйүү деп кабыл алабыз. Анткени өзүбүзгө болгон ишенимдин жоктугунан келип чыгат экен булардын баары. Эсиңизде болсун, эч качан
сезимдериңиз менен жакшы мамилени өзүңүздүн фантазияңыз менен гүлдөп сүйүүгө айлантырбаңыз. Сүйүү деп өзүңүздү алдап бурмалаганды токтотуңуз. Анткени чыныгы сүйүү сиз өзүңүздү сыйлап, өзүңүздү сүйүп баштаганда гана башталат. Аракет кылыңыз. Сиз бактылуу жашоого жана сүйүүгө татыктуусуз. Бул жөнүндө айтканга мүмкүн эмес, бирок айтууга мажбурмун. Анткени 4-ката акылсыз каалоолор. Эркектер менен аялдар төшөк мамилесине эки башка көз карашта болушат. Аялдар төшөк мамилесин аябай романтикалуу таризде кабыл алышат да, эркектердин кээ бир аракеттерин мен үчүн баарына даяр экен деп эсептешет. Эгерде сиз турмуш курганга чейин төшөк мамилесине макул болуп, өзүңүздү алдасаңыз, сиздеги эркек сыйлаган баалуулуктан ажырадым деп ойлой бериңиз. Мамилеңиздин бышып жетилүүсүнө да убакыт бериңиз. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн жол жобосу, катары менен болот дегендей, үй салганда деле бекем болуу үчүн үйдүн фундаментин башташат. Заматта эле үйдүн крышасын жабууга болбогондой, сиз дагы өзүңүздү арнагандан мурда анын ар бир кадамдарын, мамилесин анализдеп чыгыңыз. Кийинки 5-ката. Акылсыз күтүүлөр. Турмушка чыгып жатып, жолдошуңузду мен аны өзгөртүп алам деген акылсыз ойлоруңузду башыңыздан ыргытып салыңыз. Анын ордуна мен бул адамдын эмнесине тартылып турмушка чыгып жатам, эмнесине кызыгып жатам деген суроо болуш керек. Башында баары жакшы болуп, кийин өзгөрүп кетти деген окуялар аябай көп кездешет. Мунун себеби сиз жолдошуңузду кандай болсо ошол боюнча кабыл алуунун ордуна дайыма кимдир бирөөгө салыштырууңуздан өзгөрүшү толук ыктымал. Аялдардын бактысынын кичинекей бир сырын ача кетейин. Баарыбызга белгилүү болгондой, аялдар эркектерге караганда көбүрөөк күлүшөт. Анткени эркектер өздөрү күлгөнгө караганда аялдарды күлдүргөндү көбүрөөк каалашат. Бул нерсени сиз кичинекей кыз балдардын ойноп жаткан учурунда да байкасаңыз болот. Кала берсе, мектепте окуп жүргөндө деле класста ким көп күлдүрчү эле? Албетте эркек бала. Балким үй бүлөлүк союздан да кичинекей секрети мына ушул аялдардын күлкүсүндө жана эркектердин күлдүрүүсүндө болуп жүрбөсүн? Бул нерсе үй бүлөдөгү гармонияны сактап калуунун эң жөнөкөй формуласы десек да болот. Көрсө, окумуштуулардын жана психологдордун изилдөөлөрүнө караганда, аялдар канчалык көп күлүп жүрсө, күйөөлөрү ошончолук өздөрүн бактылуу сезишерин далилдешти. Анткени эркектердин бирден бир көңүл ачуусу болуп, өзүнүн сүйгөн аялын күлдүрүп, анын жылмаюусунан рахат алуу да эң башкы тизмеде турат экен. Көптөгөн эксперименттерге караганда, жубайлар өз ара мамилелерде аялдын күлкүсү эркектердин күлкүсүнөн да маанилүү деп табылган. Эгерде үй бүлөдө аял кишинин күлкүсү жаңырып турбаса, анда эркектин күлкүсү эч нерсени чечпейт жана анын жашоодогу ийгиликтери бир кадамга артка кетүүсү толук мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар.